Причина и следствие. Себеп жана натыйжа. Жашоодо болуп аткандардын баарынын өзүнүн себеби жана жыйынтыгы бар. Бул принципти түшүнсөк да, түшүнбөсөк да, биздин кылган иш-аракеттерибиз кандайдыр бир жыйынтык берет. Билесиңби, адамзаттын закону жаратылыштын законунан эмнеси менен айырмаланат? Мехрон бир аз ойлонуп турду, билбейм дегенсип ийнин кушурду. Устат чындыгында жоопту деле күткөн эмес, бирок ал суроону анын көңүл коюусуна колдонду. Анын реакциясын көрүп түшүндүрүп баштады. Адам биринчи закон түзөт, анан аны жылдар бою оңдоп чыгат. А жаратылыш биринчи жакшылап тандайт, анан түзөт. Адамзаттын закону менен жаратылыштын закону ушунусу менен айырмаланат. Адам биринчи жасайт, анан оңдойт, а жаратылыш тандайт, анан жасайт. Мисалы, Кудай сен үчүн улутту тандады, анан жынысты эркек же аял, анан жаратты. Жаратылышта болбойт, адам башында аял болуп, анан эркек болуп калган. Көрдүңбү? Жаратылыш закону менен адамзаттын закону абдан айырмаланат. Ошон үчүн биз жакшылап ойлонуп, башында тандап туруп, анан жасашыбыз керек. Бүгүнкү күн кечээкү пландардын, ойлордун, кыймыл-аракеттин жыйынтыгы. А эртеңки күн бүгүнкү күндүн жыйынтыгы болот. Эгер сен биринчи тандап анан жасагың келсе, сен оюңду дайыма контролдоп турушуң керек. Өзүңдүн подсознанияңды ишендирип турушуң керек. Сен мурда китептерди окудуң беле? Дайыма туура ойлонуш керек деп. Биз туура ойлонгондо жашообуз өзгөрүлөт. Билесиңби эмнеге? Анткени подсознание руханий дүйнөгө таандык жана материалдык дүйнөгө таандык эмес. Дайыма сен бир нерсе жасагым келет деп айткан сайын подсознание реакция болот өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша. Демек подсознанияда сознанияга караганда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар экен да, деп сурады Мехрон. Подсознаниядағы мүмкүнчүлүктөр ага таандык бийлик сознанияникына караганда 10 эсе күчтүү. Ошондуктан подсознание руханий дүйнөгө кирет. Ал биздин айткандарыбызды укпайт, анын өзүнүн алмаштыргыс закондору бар. Биз биринчи кезекте руханий практиканын жардамы менен башында тандап, анан иш-аракет кылышыбыз жана чечимди подсознанияга орнотушубуз керек. Биздин ойлорубуз, сөздөрүбүз, кыймыл-аракетибиз бир багытта иштеши керек. Эгерде күнүгө 1 саат убактыңды ошондой көнүгүүгө бөлүп турсаң, абдан сонун болот. Аны транспортто, бир жака кетип баратканда, остановкада күтүп турганда жазсаң болот. Күндө 1 сааттан эле жасап турсаң жетиштүү. Эгер аны жасабасаң, ылдый түшүп кетүүлөр же өйдө чыгуулар болот. Адамдар маанилүү нерсени бат эле унутуп коюшат, бирок ушундай көнүгүүлөрдү жасап баштаганда өйдө чыгышат. Ошон үчүн күнүгө 1 саат убакыт бөлүп, оюңду, сөздөрүңдү, кылган ишиңди анализдеп турганга өзүңө мүмкүнчүлүк беришиң керек. Жана аларды өзүңдүн максатыңа салыштырып туруш керек. Мисалы, сен каалоолоруң менен максатыңа дал келерин билишиң керек. Сүйлөгөн сөздөрүң жасаган ишиңе дал келеби? Ушул ички күчкө, гармонияга жетүү болуп саналат. Бардыгын бир точкага бириктирүү керек. Бирок наставник бай болгусу келбеген адамдар жокко? Мехрондун үнү жайбаракат чыкты. Баарын жакшылап түшүнүп алгысы келип атканы сезилип турду. Устат аны түшүнүп, жакшылап түшүндүрүп баштады. Адамдар бай болгусу келишет, бирок алар оюнда өзүнүн кедей болуп калганына актанууларды издей беришет. Жасаш керек болгон ишти жасабаганга миңдеген себептерди табышат. Сүйлөгөнү башка, жасаганы башка. Такыр байлыкка алып барбай турган жумушка бара беришет. Эгерде кыялыңды орундатууга умтулсаң, негизги багытыңа оюңду топто. Ошол гана багытта баарын жасаганга сөз бер. Ар бир кылган ишиң сен анын маанисин түшүнсөң да, түшүнбөсөң да кандайдыр бир жыйынтыкка алып келет. Бул закон. Кедейчиликтин уругун сээп алып, байлыктын түшүмүн күтпө. Бирок байлыктын уругун сээп, биз эмгекчил, сабырдуу болсок, сөзсүз жыйынтыгында байлыкты алабыз. Сен китеп окуп атканда бирдекени үйрөнсөң, алып аткан билимдериң урук сыяктуу болот. Эгерде ага жакшы мамиле кылсаң, ал өсүп чыгат. Окуп үйрөнүүдө чоң күч бар. Адам окуп билим алып атканда күчкө толот. Ишеним, кайраттуулук пайда болот. Эгерде ал ошону башкаларга үйрөтсө, күчү эселеп көбөйөт. Ошондуктан өзүңдүн балдарыңды, аялыңды, туугандарыңды, досторуңду окутуп көр. Ошондо көрөсүң күчүң эселеп көбөйгөнүн.
себеп жана натыйжа бар. Ойлор себеп болот, а биздин жашоо шартыбыз натыйжа. Биздин ойлонуубуздун жыйынтыгы болуп саналат. Ошондой эле акча биздин интеллектүлүк күчүбүздүн жыйынтыгы. Эгер биз акчабызды көбөйткүбүз келсе, себептерди көбөйтүшүбүз керек. Эмнеге акчалуу болгун келет дегенге себептерди аныкташ керек. Демек биз өзүбүздүн интеллектти өстүрүп туруш керек. Жаңы билим алып туруш керек. Адамдардын жашоосун жакшырта турган, алардын муктаждыктарын канааттандыра турган жаңы идеяны ойлоп табыш керек. Ошондо баары жакшы болот. Эсиңде болсун, бир баалуу жана ишке ашкан идея сени миллионер кылат. Бирок идеялар өзүнөн өзү эле пайда болбойт. Алар билимдин негизинде пайда болот. Канчалык көп китеп окусаң, канчалык көп билим алсаң, канчалык көп үйрөнсөң, ошончолук сенде чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот, ийгиликтүү болуш үчүн. Бул эреже дайыма иштейт. Бирок бул мүмкүнчүлүктөрдү көпчүлүгү колдонбойт. Бирок бул башка тема. Бул закон дагы пайда кылуу закону деп аталат. Мааниси өзгөрүлбөйт. Сен жасаган иштериңдин баары бир нерсени пайда кылат. Ар бир иш-аракеттин артында сөзсүз бирдеме болот. Бул жаратылышта болуп аткандарга окшош. Эгер урук сепсең, сөзсүз өсүп чыгат. Эгер эчтеке сеппесең, кедейчилик пайда болот. Бирок эгерде алма бакты тиксең, эч убакта жүзүм өсүп чыкпайт. Бардык кылган ишиң кандайдыр бир натыйжа берет. Сен аны түшүнсөң дагы, түшүнбөсөң дагы. Ошон үчүн бирдемкени жасаардын алдында анын жыйынтыгы жөнүндө ойлон. Бүгүнкү күнүңдүн жыйынтыгы кечөөкү жасаган иштериңдин, кечөөкү ойлоруңдун натыйжасы. Жана эсиңде болсун, эртеңки жашоо бүгүнкү кылган ишиңдин, ойлоруңдун жыйынтыгы болуп саналат. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн натыйжасы бар. Ошон үчүн бирдемке жасаардын алдында дайыма жыйынтыгы жөнүндө ойлон. Ар бир эмгек кандайдыр бир жыйынтык берет. Бирок сен капа болбо, эгерде кылган ишиң убагында жыйынтык бербесе. Бүгүн бербесе, эртең берет. Сен аны качан берерин билбейсиң. Мен бир жолу мындай тарбия берчү окуя уккам. Бир падышалыкта кадимки эле принцесса жашаптыр. Бирок баардык принцессалардай эле ал дагы эч качан кара жумуш жасачу эмес. Бирок принцессанын нянькасы кедей үй бүлөдөн болот. Бурда дайым ушундай болчу, бул акылмандык жана көрөгөчтүк. Падышанын балдары өзүнүн эли жөнүндө көбүрөөк билиши керек жана аларды сүйүшү керек. Няня принцессага өзүнүн билген, жашоого керектүү болгон баардык пайдалуу жөндөмдөрдү, билимдерди бергенге аракет кылчу. Нянясынын жардамы менен принцесса тиккенди, тамак жасаганды, кир жууганды, от жакканды жана башкаларды үйрөнөт. Бир күнү принцесса корабльга түшүп алып, деңиз менен саякатка жөнөйт. Катуу шамал болуп, штормго кабылат. Чоң толкундар корабльди бир жээкке экинчи жээкке чайпап таштайт. Чайпап ыргытат. Акыры корабль чөгүп кетет. Принцесса эптеп аман калат. Чоочун өлкөнүн жээгине толкун менен чыгып калат. Жергиликтүү элдер аны кармап алып, аны кулчулукка сатып ийет. Анын акыбалы өтө оор болуп калат. Ал баарынан ажырайт. Ал эмес эркин да болбой калат. Аны эртең эмне күтүп жатканы белгисиз эле. Ошондой болсо да, ал принцесса эле. Ал жашоону, дворецтеги жашоосу жок элестете алчу эмес. Ага аябай оор болуп калат. Бирок ал көп ишти кылганды билгени үчүн бир бай үй бүлөгө кызматчы болуп, үй жумуштарына иштеп калат. Андан сырткары ал шатырларды заказ менен тигип баштайт. Бир жолу ал бир бай киши үчүн аябай кооз шатер тигип берет. Шатердин абдан сонун тигилгени, анын чеберчилигине таң калып, бай киши аны сатып алат. Кийин ал кыз ал кишиге жагып калып, аны менен үйлөнүп алат. Ошентип принцессанын көптү билгени, аны кайрадан бай үй бүлөдө жашатып койду. Бурда көнүп калган жашоодо. Анын жашоосунун оор мезгилдери өтүп, өтө чоң сыноолорду башынан өткөрүп, ал султандын аялы болуп калды жана королеванын статусун алды. Бардык нерсенин өзүнүн натыйжасы болот. Алган билимдериң сөзсүз кереги тиет, бирок качан экенин билбейсиң. Сага берилген талант, жөндөмдү Кудай сага жөндөн-жөн эле берип койгон жок. Ал мурда эле билген качан жана кайда алар сенде пайда болорун жана сага пайда алып келерин. Бардык сенин иш-аракеттериң сага кандайдыр бир жыйынтык берет.
Бирдекени жасаардан мурда анын натыйжасы жөнүндө ойлон. Алар жыйынтыктар оң жана терс болушу мүмкүн. Баары сенден гана көз каранды.